экземадан результат. Гүлзат эже, экземаны билесиздер, айгышы аябай кыйын, бирок мына Гүлзат эже ушул колу аябай экзема болуп кеткен экен, мына көрсөңүз, азыр мына карасаңыздар таза, эч нерсе жок. Азыр өзүңүз айтып берсеңиз, биздин ошо LF8 акселер 8дечи ушундай жакшы болуптур. Азыр айтып берсе, мындайга бөлүшүп койсоңуз эже. Саламатсыздар. Мен ошо экземага колдормай экзема болчу. Мои ишеге сууга көбүрөөк салып койсом деле эме болорчу да. Негизи гормоналдык нарушениядан, стресстен көп күчөйт экен да бизар эме экзема. Ошо LF8ди мен капсуласын ичкем бөлүп. Ошондон кийин акселер 8 ичкем. Анан эме ошондон результат болгон да колума. Анан мындай эчтеке калбай эле уже кычышпайт, таза айыгып калды да. Где-то Акселерди канча ичтиңиз? Коюнчу сурашат акселер. 3 ай ичкем. 3 ай, LF'ти 2017, 2018 dedi. Анан эме LF8 постоянно ичем азыр. Экземадан тышкары да результатыңыз барбы? Мен негизи узловой зобко ичкем. Өз башында. Узловой зоб деле дарылаш оюмда болчу да. Анан менде бир букет оору бир күнгө ичке айтсам бүтпөйт болуш керек. Ошондон ичинен ошо псориаз, экзема айткан, колдорум башка жака барганда да сууга турса деле кармайчы да. Бир областтан бир областка өтүсөм делечи. Туура эмес самый моющийлер, порошоктор вообще колдонбой калган да. Анан ошол айтты, почка, бөйрөк оору, оозум дайыма апачы болуп турчу да. Ошол кетти. Зоб да кеттиби? Зоб узловой жакшы. Эме меники негизи күчөп кеткен жок. Ошол бир канча жылдан бери ичип атпайм, уже мындай азыр уже жок боло баштады да. Мен электроксын ичпейм азыр. Эндокринологко барганда ошо гормон дарысын иччим. Ошо LF8 клеткалык азыктан ошо алган результаттар аябай сонун да. Операция жасаткан эмес да? Зобко узловой зоб операция болбой болчу меники. Ушун жүрөр, өмүр бою күрөшүп жүрөбүз деген да. Өмүр бою дары ичесиз деп, О, эме доброкачественный узловой зоб. Эмеге тапшырган, анализ тапшырган. Только гормондар ичип, электроксин 25, анан 50 өткөн. Анан биринчи сразу эле тыштаган жокмун, андан да ичип ушинтип жүрдүм. Анан где-то 6 айдан кийин электроксинди ичпей калдым. Мына карасаңыздар, өмүр бою дары ичесиң деп деген экен врачтар. Азыр мына дары да ичпейм дейт, ушу LF деле ичип алам дейт. Бир эле зобко ичип атып, мына карасаңыздар толтура оорудан айыгыптыр. Ошондуктан баарыңыздарга сунуштайбыз. Ичиңиздер.